Чүй облусунун Ысык Ата районундагы номер 4 Ивановка башталгыч мектебинин башталгыч класстар мугалими Куттубек кызы Айзат. Мугалим окуучуну сүйгөн жана окуучунун сүйүүсүнө ээ болгон инсан. Саламатсыңарбы, сүйүктүү окуучуларым? Эс алууда кандай эс алдыңар? Үйдөн ата-энеңерге жардам берип, кызыктуу китептерди окудуңарбы? Анда 4-чейрегибизди баштайбыз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыз кыргыз тил сабагы. Сабактын темасы сүйлөмдүн ээси. Сабактын максаты. Окуучулар сүйлөмдүн ээси жөнүндө маалымат алышат. Окуучулар өз алдынча сүйлөм түзүп, тексттен сүйлөмдүн ээсин табууга көнүгүшөт. Окуучулар улууну урматтоого, туура тамактанууга, бири-бирин сыйлоого тарбияланышат. Сабактын жүрүшү жагымдуу маанай, жылмаюу. Кана эмесе балдар, биз сабакты баштаар алдында бири-бирибизге жагымдуу маанай түзүп алалычы? Бири-бирибизди карап, жылмаябыз. Азаматсыңар балдар, маанайыңар эң жакшы экен. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Кыргыз тил китебиңерди, кыргыз тил дептериңерди жана калем сабыңарды алып чыгып, дептерибизди ачабыз. Бүгүнкү числону жазабыз балдар. Чын Куран айынын 8-и. Таза жазууга ата деген сөздү жазалы. Бир сапка толук жазып чыгып, таза, сулуу жазгыла балдар. Кана балдар, мен силерге сүрөт көрсөтүп жатам. Бул сүрөткө сүйлөм түзгүлөчү. Айбек ойноп жатат. Азаматсыңар балдар, силер туура сүйлөм түздүңөр. Анда кийинки сүрөткө сүйлөм түзгүлөчү. Мисалы, окуучулар окуп жатат. Азаматсыңар балдар, биз буга чейин сүйлөм деген теманы өткөнбүз. Анда эмесе азыр жаңы сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн ээси. Сүйлөмдөгү негизги ойду билдирип турган жана ким эмне, кимдер эмнелер деген суроолорго жооп берген сөздөр сүйлөмдүн ээси болот. Сүйлөмдүн ээсинин асты бир түз сызык менен сызылат. Кана балдар, кийинки сүрөткө сүйлөм түзгүлөчү. Бала эмне кылып жатат? Балага ат койсоңор да болот балдар. Талант тамак ичип жатат. Азаматсыңар балдар, силер туп-туура сүйлөм түздүңөр. Мен силерге суроо берейин, силер жообун тапкылачы. Ким тамак ичип жатат? Талант тамак ичип жатат. Демек, сүйлөмдүн ээси талант. Анын астын бир түз сызык менен сызабыз. Балдар, бул сүйлөмдөрдү силер дептериңерге таза, сулуу кылып жазып чыгышыңар керек. Эми балдар, китебибиздин 90-бетин ачып, туура тамактануу деген текстти карайлы. Туура тамактанууну мен силерге азыр окуп берем. Силер кунт коюп уккула. Бул тема силерге абдан керектүү.
туура тамактануу. Эң биринчи колду таза жууп, анан тамакка отуруу керек. Кыргыз элинин өзгөчө сапаттарынын бири кичүүлөр улуулардан мурда тамакка кол салган эмес. Тамак жеп жатканда башкаларга жолтоо болбош керек. Эгер суюк тамак болсо, аны шорулдатпай ичүү керек. Оозго тамак салып алып сүйлөө же күлүү маданиятсыздык. Тамакты да өлчөмү менен өз убагында жеш керек. Ашыкча жесең ден соолукка зыян. Өтө шашып же туруп жеп алып жеген тамак аш болбойт. Тамактанып бүткөн соң дастарконго бата тилеп тургандан кийин колду жууш керек. Демек балдар, бул текстте азыр канча сүйлөм бар экенин тапкылачы. Андан кийин бул теманы талдайбыз. Азаматсыңар балдар. Бул текстте 9 сүйлөм бар. Балдар, чарчап кеттиңерби? Анда эс алуу мүнөтүн өткөзүп алалы. Азыр бизге Акылай жакшы кеңешин берет. Кунт коюп угалы. Салам достор, менин атым Акылай. Мен азыр силерге кантип колду туура жууганды үйрөтөм. Алаканды самында, ичинда, сыртында, манжаларды тыкачу, калтырбай биринда, бармактарды самында, айланта, айланта, тырмактарды унутпа, болсун таптаза. Балдар, колуңарды туура жуугула жана досторуңарга да кантип жуушту айтып бергиле. Балдар, эми бүгүнкү сабагыбызды бышыктайлы. Ал үчүн мен силерге суроо берейин. Сүйлөм деген эмне? Сүйлөмдүн ээсин табуу үчүн кайсы суроолорду беребиз? Балдар, бул суроого жооп берсеңер, анда бүгүн биз максатыбызга жеттик. Андан кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Асан колун жууду. Мен силерге суроо берем, балдар. Ким колун жууду? Жооп бергилечи. Асан колун жууду. Туура балдар. Демек сүйлөмдүн ээси Асан. Астын бир түз сызык менен сызабыз. Эми 91-беттеги 1-көнүгүүдөн балдар бизден сурап жатат. Тексттен эмнени үйрөндүңөр? Бул бала сүрөттө туура тамактанып жатабы? Ооба, туура. Ал эми экинчи сүрөттөчү? Жок, бала кийир, тамакты төгүп ичип жатат, Бул туура эмес. А бул кызчы балдар? Балдар, туурабы? Улууну урматтап жатат. Ооба, бул туура, улууну урматташ керек. Демек балдар, үйгө тапшырма алабыз. 91-беттеги 3-көнүгө аңгеме түзүп, сүйлөмдүн ээсин астын сызабыз. Эми демек балдар, бүгүнкү сабагыбызды баалайлы. Эң жакшы катыштыңар балдар, азаматсыңар. Дагы аракеттенебиз. Карагачы балдар, силер азаматсыңар, көп буйтук чалдыңар. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Сак саламатта калыңыздар.